Баарына салам достор, силер менен кайрадан Кибер KG каналы. Бүгүнкү видеодо достор, баарыңардын суранычыңар боюнча InShot программасы аркылуу курс ачтым. Бул курста достор 7 бөлүккө бөлүнгөн курс. Сүрөт жасаганды, видео монтаж кылганды ушул InShot программасы менен кылабыз. Анда кеттик. InShot программасы менен бүгүн сүрөт жасаганды үйрөнөбүз. InShot программасына киребиз. Взломный версиясын InShot программасын менин Telegram каналыман көчүрүп алсаңыздар болот. Ссылкасы в описанияда болот. Өзүбүзгө керектүү бир сүрөттү тандап алайлы. Мен мисалы могу сүрөттү алайын. Бул жакта өзүңөр көрүп тургандай сүрөттүн форматы узун, TikTokко ылайыктуу сүрөт. Негизи жана обойлорго да ылайыктуу сүрөт болуп калды бул. Бул жактан холст деген настройкасы бар. Инструменттер да. Бул жакка кирип өзүбүзгө ылайыктуу кылып сүрөттү жазып алсак болот. Мисалы сүрөттүн форматын өзгөртүп мындай кылып койсок болот. Мындай кылып койсок болот. Бирок бизге один Instagramга ылайыктуу кылыш керек. Ошондуктан мындай кылып алдык. Полная кылабыз жана окейди басабыз. Бул жактан өзүңөр көрүп тургандай Т деп белгиленип турат, текст койгон инструменти. Бул жакка кирип текст жазабыз. Мисалы Instagram деп жазып коелу. Бул шрифт неге меники өзгөчө болуп турат? Анткени дегенде мен шрифттердин баарын мен мурдакы видеолорумда көрсөткөндөй ошол Fonts Online деген сайттан көчүрүп алам. Ушундай шрифттердин аталыштарын мен в описанияга калтырып коем. Бул шрифттерди кайдан көчүрүп алганды дагы жөнүндө видео тартам буюрса. Ага чейин бул негизи өзүнүн основной шрифттери моголор болот. Бул англисче жазыш керек, мындай чоң толщинный шрифт болуш үчүн. Биз орусчага бул жакта шрифттер аз да, мен орусча кылыш үчүн бул жактан интернеттен көчүрүп алгам мондай шрифттерди. Лапстер баары көрдүңөрбү? Жөнөкөй эле текст болуп калды. Эгерде муну англисче жаза турган болсок, мына өзүңөр көрүп тургандай өзгөрүлүп калды. Анткени бул шрифттер только на английский раскладкаларга иштейт да. Өзүңөр көрүп тургандай кооз болуп калды. Бул русский вариантына еще чыга элек бул шрифттер. Ошондуктан экен да. Бирок биз бүгүн орусча жазабыз. Instagram деп жазып алайлы. Кандай кылып коебуз, өзүңөргө ылайыктуу кылып, өзүңөргө жаккан стилде тандап алсаңар болот. Мисалы текст жазып койдук, жөнөкөй текст. Бул жактан жөнөкөй алыш үчүн мондай Aileron деген шрифтти тандап алайлы. Же бул мондай шрифт алайлы. Roboto Medium дегенде. Бул жер текст тандайсыңар, бул жактан текст коесуңар. Тексттин форматтарын өзгөртөсүңөр. А бул жактан стиль тандайсыңар ошол текстке. Мондай ак кылып алсаңыздар болот. Кара кыласыңар болот. Сары кылсаңар болот, дагы башкача. Стилдер көп эле да. Бизге бүгүн жөнөкөй эле ак текст жарайт болуш керек. Мондай ак кылып коюп алайлы. Граница деген жер бар. Кара кылып туруп, азыр кара кылып туруп, мондай кылып чоңойтуп койсок болот. Тен деген жеринде нар жагына көлөкө чөйт көрдүңөр тексттин. Өзгөрүлүп калды текст. Мындай кылсак жөнөкөй эле болуп калат азыр. Мындай кылсак көлөкө чөйт. Этикетка деген жер бар. Бул жактан каалаган этикеткаларды коюп алсаңар болот. Бул этикетка жакса ушуну койсоңор болот. Прозрачность бар. Ан үчүн прозрачный болуш үчүн этикетканын кереги жок. Бул жакка кирип мындай кылып койсок болот. Мондай текст болуп калды. Бул жактан баардык эле инструменттер түшүнүктүү болуш керек достор. Бул шрифтти алып, мондай кооз шрифттердин баарын Telegram каналыма калтырып кетейин. Кийинки видеолордо достор, видео монтаж кылганды, сүрөт, мисалы видеого текст коюп жана Instagramда популярдуу болуп аткан трендтердин баарын үйрөтөм.
мындай кооздураак болуп болуш керек. Мондай текст жазып алдык. Баарыңарга жакты болуш керек. Ушуну менен видеобуз аякталды достор. Бүгүнкү курста десем болот. InShot программасы менен сүрөткө текст койгонду үйрөндүк. Сохранить кылып алайлы. Бул болду, галереяңардан көрсөңөр болот. Достор. Сиздер менен киберкей болду достор. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө каналга жазылгыла, Telegram каналыма дагы жазылгыла.